Шаарда жашоо жакшыбы же айылдабы? Бул суроого нече жылдардан бери бир так жана даана жооп табылбай келет. Шаар тургундары бош убактыларында айылга баргылары келишсе, ал эми элеттиктер болсо шаарга катышат. Мына биз бүгүн ушул эки жердин айрым кемчиликтерин жана артыкчылыктарын карап көрүүнү чечтик. Биринчиден, жумуш. Жакшы жана айлык акысы жогору жумушту кайдан оңой табууга мүмкүн? Мындайда шаарда ыңгайлуураак деп айтсак болот. Анткени бул жерде ар кандай фирмалардын жана сатуу борборлорунун саны көп. Демек, жумушчуларга орун да карбын. Ал эми айылдыктар көбүнчө кара жумуш менен эмгектенип, мал багышат. Жер айдап, багбанчылык менен алектенишет. Бул ден соолукка абдан пайдалуу. Айлык акы жана майына. Бир кесипти аркалаган адис шаарда жана айылда ар кандай акыга иштейт. Көпчүлүк учурда шаардыктар көбүрөөк акы алышат. Бирок кээ бир тоолуу аймактарда кошумча акча кошуларын дагы билебиз. Тамак аштын баалары. Баарыбыз эле байкасак керек. Шаарда азык-түлүк айылдагыга караганда кымбатыраак болот. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Балким элетте көпчүлүк азыкты үйдө эле өндүрүүгө мүмкүн болгондугунда. Эми транспорттун жетиштүүлүгүн карайлы. Бир нече километрге чейин созулган унаа тыгындарын кайда кездештиресиз? Албетте шаарда. Мунун себеби коомдук транспорттордон да жеке машинелердин көптүгүндө. Айылда болсо бардыгы жөп-жөнөкөй. Жеке машинелерди чанда гана кездештирбесек, аттар менен эле майда чүйдө жумуштарды бүтүрүүгө болот. Маданият жашоосу. Шаарларда албетте бул жашоо абдан кызыктуу. Күн сайын ар кандай маданий иш-чаралар, спектакльдер, концерттер түрлөп өтүп турат. Айыл болсо мындайдан алыс. Ал жерде тынч жана балким кээ бирибиз үчүн зеригиштүү жашоо. Акырында эң башкы көйгөй экология жана таза аба көйгөйү. Таза аба кайсы жерде экендиги айтпасак деле баарыбызга белгилүү. Эми шаарда жашоо жакшыбы же айылдабы өзүңүз жыйынтык чыгарып алсаңыз болот. Айтурган Айбек кызы, НТС таң шоула.